Москва шаарындагы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активисттери жана Орусия боюнча партиянын координатору Эмил Жайчиев баш болгон мекендештер Донбасска кезектеги гуманитардык жардамын жиберишти. Партиянын принциптерине ылайык достук мамиледе биз үчүн бөтөн кайгы жок деген принцип менен Донбасстагы орус, украин, татар баш болгон ар кайсы улуттарга жардам колун сунду. Эске сала кетсек, Бүтүн Кыргызстан партиясынын алдында түзүлгөн "Мен макул эмесмин" жана "Менин укугум бар" кыймылдары да гуманитардык жардамын жиберишкен. Бул ирет ири өлчөмдө 20 тоннадан ашык азык-түлүк жиберишти. Ошондой эле ар кайсыл кыйын кырдаалда партия өз мекендештерине жардам колун сунуп келген жана мындан кийин да Бүтүн Кыргызстан ири долбоор элден элге акциясын жарыялайт экендигин билдиришти. Бүгүн өзүңөр билгендей, Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын Донбасска болгон жардамынын экинчи бөлүгүн бүтүрүп атабыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партия дайыма Россиядагы, өзүбүздүн элибизде, журтубузда, Кыргызстандагы дайыма биринчилерден болуп, дайыма жардамга муктаж болгондорго көңүл бурат. Дайыма биринчилерден болуп, өзүңөр билгендей, Баткен окуясында дагы ушу Россиядан мигранттар, жалпы мигранттар Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын өкүлдөрү, мүчөлөрү акча топтоп мына Баткенге керектүү нерселерди да алып бергенбиз. Бүгүнкү күндө ушул Донбасста болуп аткан окуяны бардыгыбыз билебиз. Донбасста бир эле орустар эмес, украинецтер да жашайт, татарлар деле жашайт, көп нациялар жашайт. Ошондой эле биз ушу Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын атынан ушу Россияда, Москвада акча топтоп, муктаж болгон донбасстыктарга продукт алып, ушул 20 тонна продукт алып туруп азыркы күндө Донбасска жөнөтүп атабыз. Бул менен айткыбыз келип атат, биз дайыма биринчилерден болуп, муктаж болгон адамдарга дайыма колубузду сунабыз, сунганбыз дагы, сунабыз дагы. Биринчиден Аллах ыраазычылыгы үчүн. Алла ыраазы болсун. Бардык кошкондорго бардыгына ыраазычылык билдирип кетемин. Мен өзүм аты жөнүм Жайчиев Эмил Аханбекович. Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын Россия Федерациясындагы координатору болом бүгүнкү күндө. Өзүңөр билгендей эле мына 15 күн мурун биз Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын бул жерде мүчөлөрү 10 тоннага жакын жүк бергенбиз. Продукт алып барып бергенбиз. Бул биздин экинчибиз. Кудайым буйруса, бул боюнча биз токтобойбуз. Колубуздан келген жардамды бере беребиз деген ниеттебиз.